Саламатсыздарбы, урматтуу Факт KG маалымат порталынын эл тараза берүүсүнүн көрүүчүлөрү. Биз бүгүн коомчулуктан шайлоо алдында бара жаткан партиялардын кайсы бирине добуш берерин же кайсы бир партиянын шайларын бир партия келип акча сунуштаса алып добушун береби же бербейби? Мына ушул боюнча шаар тургундарынан сурамжылоо жүргүзөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Кайсы партияны колдойсуңуз көрүнгөр? Эч кайсысын колдобойм. Ben de. Вообще şahit var. Ben de mi? Азыркы шайлоодо кайсы партияга шайлайсыз? Кайсы партияга добушуңуз бересиз? Жок мен. Кайсы партияга добушуңуз бересиз? Кайсы партиялар болот? Жок, билбейсиз кайсы партиялар? Жок. Кайсы депутатка добуш бересиз? Мен мисалы Момбеков көрөм. Эгер бир партия келип сизге акча сунуштап добушун мага бер десе бересизби добуш? Жок, жок. Болуп жатпайбы. Сизчи? Шайлоо боюнчачы? Азыр кайсы партияга добушуңарды бересиңер? Кайсы партияга шайлайсыңар? Эч кимге шайлайбыз. Эч кимге шайлабайсыңар. Эгер бир партия келип, депутаттар келип, акча берип, добушуңду бизге бер десе бересиңерби? Жок. Азыркы партиялардын кайсы бирине добуш бересиз? Шайлоого барабыз. Шайлоо боюнча. Азыркы партиялардын кайсы бирине добушуңузду бересиз? Кайсы партияны шайлайсыз? Азыркы партиялардын кайсы бирине добушуңузду бересиз? Эч ким. Эгер бир партиядан келип, акча сунуштап добушуңду бизге бер десе берет элеңиз? Шайлоого аттанып жаткан партиялардын кайсы бирине добуш бересиз? Мана. Пока пикириңизди айтып коюңуз. Азыркы шайлоого аттанып жаткан партиялардын кайсы бирине добушуңузду бересиз? Кайсыны шайлайсыз? Шайлоо келесизби? Эгер бир партия келип акча берип добушуңду мага берсе берет элеңиз? 5 жыл бою алдым келет. Мисалы 1000 сом 5 жыл. 1000 сом 5 жыл менен сатып атпайбы? Добуштук. Азыр шайлоо бүтөбүз. Шайлоого аттанып жаткан кайсы партияга добуш бересиз? Эгер бир партия келип акча берип добушуңду мага берсе берет элеңиз? Азыркы шайлоого аттанып жаткан партиялардын кайсы бирине добуш бересиз? Эч ким. Азыркы шайлоого аттанып жаткан партиялардын кайсы бирине добуш бересиз? Азырынча чечилип өтө бүдөмүк болуп калды. Күндөн күнгө ар кандай эмелер өзгөрүп атпайбы? Жакшы көргөн талапкерлерди карасаң, бир партияда качан болсун. Мисалы Динчөрөдө жүргөндөр деле 10 партия болсо Ушул азыр бир партия келип сизге акча сунуштап же бизге иштеп бер деп добушуңду алса, алам десеңиз, макул болот элеңиз? жок ага. Андайга биз Динчөрөдө жүргөндө каршыбыз. Мен үйлөнмөн чыккан эмеге сенени дагы ошол жака шайлоого буюрса барабыз. Так милдет катары. Бирок ошого чейин мууну деп эме табайбыз. Не дегенде биз талапкерге байланганбыз да. Бул талапкерлер бириксе, ошол ыймандуу талапкерлер биригип чыкса десе кандай болбой калды. Тилекке каршы көрсөтүп чачыран болду. Ошон үчүн биз чече албайбыз. Анан ал жана маселени иштеп берүү жактагы нерсе жок. Өзүбүзгө жаккан эмеге Азыркы шайлоого аттанып жаткан партиялардын кайсы бирине добуш бересиз? Акцентти Малжышко башкарып деп ойлойм. Эгер бир партия сизге акча сунуштап добушуңду мага бер десе, сиз берет элеңиз? Мурда ошондой болчу, азыр эч ким алданбай калат да. Азыр уже эле иштеп талдайт. Ондан соң кеткен сатып
Урматтуу шайлоочулар, кайсыл партия акчасын уштап же айлыңыздарга жардам кылам мени шайлагыла десе, акчасын алып керектүү жумушуңуздарды бүтүрүп алып, анан өзүбүз каалаган татыктуу, өлкөнүн камын ойлогон, келечекке үмүт берген партияны шайлайлы демекчимин. Сиз кайсыл партияга добуш бересиз? Өз пикириңизди калтырып, биздин каналга катталыңыз.